Сүйлөм толуктоо тапшырмасы. Сүйлөм толуктоо тапшырмасы окуучунун тил билимин жана ой жүгүртүүсүн текшерет. Окуучу толук эмес сүйлөмдү толуктоо үчүн эң ылайыктуу сөздү же фразаны таңдашы керек. Бул тапшырмаларды аткарыш үчүн биз төмөнкүдөй 3 нерсеге көңүл бурушубуз керек. Сүйлөм берилет, бирок алардын ичиндеги маанилүү сөздөр жетишпейт. Биз ошол сөздөрдү варианттардан издешибиз керек. Варианттарды кантип тандайбыз? Биз варианттагы берилген сөздөрдү сүйлөмдүн боштуктарына коюп окуп чыгабыз. Ошондо туура жооп сүйлөмдүн грамматикалык жана семантикалык түзүлүшүнө туура келиши керек. Айтылган эрежелерге ылайык анда биз бир канча тапшырмаларды иштеп көрөлү. Биринчи тапшырма. Бүгүн аба ырайы ысык болгондуктан биз дегенден кийин боштук турат. А вариантында муздак сууну жакшы көрөбүз. Б. Көлгө түшүүгө барууну чечтик. В. Шаарга барууну пландадык. Гсы. Тамак бышырууну унуттук. Мына ушул 4 варианттагы кайсыл сөз туура келсе ошону коюуга аракет кылабыз. Бул жерде сүйлөмдө аба ырайынын ысык экени белгиленгендиктен бизди ысыктан сактанган же андан кутулган аракет эң ылайыктуу болуп турат. Биз сүйлөмдү түшүнүшүбүз керек деп айткам жана башында. Ошондуктан варианттардын ичинен көлгө түшүүгө барууну чечтик деген бул мазмун боюнча туура келип атат. Ошентип Б варианты туура. Анда сүйлөмдү толуктап окуп көрөбүз. Бүгүн аба ырайы абдан ысык болгондуктан биз көлгө түшүүгө барууну чечтик. Экинчи мисалды көрөлү. Менин курбум үй тапшырмасын дегенден кийин боштук турат. А варианты бүтүрүп койгон. Б таптакыр түшүнбөгөн. В кечиктирип аткарган. Гсы кайрадан жазган. Эми жакшылап ар бир вариантты коюп көрө турган болсок, бул жерде сүйлөмдүн түзүлүшү курбунун тапшырманы бүтүргөнүн айкын көрсөтөт. Башка варианттар бул контекстке туура келбейт. Ошондуктан А варианты туура. Демек сүйлөмдө биз толуктап окусак, менин курбум үй тапшырмасын бүтүрүп койгон. Кийинки тапшырмабыз. Кечки тамактан кийин биз сейил бакка боштук турат, кетебиз, отурабыз, барабыз, көрөбүз. Бул жерде тамактан кийин сейил бакка баруу бул сөз айкашынын табигый уландысы. Ошондуктан башка варианттар сүйлөмдүн мазмунуна дал келбей калды. В вариантын биз туура деп эсептейбиз. Толуктап окуй турган болсок, кечки тамактан кийин биз сейил бакка барабыз. Жалпы республикалык тестирлөөдө бул тапшырмалардын кандай өзгөчөлүгү бар? Бул эң негизгиси биринчи окуучунун тил билимин текшерет, ой жүгүртүүсүн аныктайт жана сүйлөмдө сөздөрдүн контексттик маанилерин туура аныктай алуу жөндөмдүүлүгүн текшерет. Бул тапшырманы аткаруу үчүн кеңештер. Эң негизгиси ар кандай тексттерди көп окуш керек. Анткени сөз байлык жогорулайт. Сөз байлыгыңар жогору болсо, силер берилген ар бир сүйлөмдүн негизги мазмунун түшүнө аласыңар жана үзгүлтүксүз түрдө тест аткарып тургула. Ошондо гана силерде көндүм пайда болот, тил билимиңер, грамматикаңар жакшырат жана ой жүгүртүүңөр, башкача айтканда аналитикалык ой жүгүртүүңөр өнүгөт, сөз байлыгыңар кеңейип, тилди эркин колдонуп каласыңар. Силерге бул сабак жакты деп ойлойм. Кийинки сабактарда жолугушканга чейин саламатта тургула.